күнүгө участкойлордун гаилердин күчү менен ушуларды эскертишин жүргүзүп атабыз. Ага карабастан элдер жол кырсыздык болуп атат да. Ушинтип кой беришип, камашпай, кароос калтырып, жол жээкте түнү менен жүрүп, анан кийин жол кырсыздыктарына кабылып атат да. Казыркылары да, камашпай бу түнүндө. Камашпайса түнкүсүн Бир нече жол эскертүү иштери жасалган. Түнкүсүн, кечкисин камаш керек, эртерээктепчи. 7-ден 10го чейин ушу жылкылар ушу жол кырсыгына аябай ушар болуп атат. Анан адамдардын өмүрүнө аябай зыян келтирип атат. Мындай туура негизичи, монтип жетелеп, жолдун жээги менен ушинтип алып келатканыңар туура негизи. Азыр бул жерде өтөсүңөр беле, өтпөйсүңөр? Жок, өтпөйсүңөр. Ушинтип баягы түшүнүк ишине туура түшүнүк менен кабыл алган жарандарыбыз да бар. Кээ бир учурларда бизде жылкыларды ушинтип кароосуз калтырып, жол боюнда оттоп түнү менен калышып, кечкисин моундай учурда жол кырсыгына кабылган ДТПлар көп болуп атат да. ДТПлардын саны өсүп, анын ичинде канча деген жарандарыбыз дагы жаратылып атат. Жылкылар болсо өлүп, ал деген ошо жылкылар несине дагы эмеде. Ала бизге деле участкой шах эскертүү берген айылдарга айтып. Биз ошо жана моюнча эскертип кетсеңиз. Кечкисин ар ким өз малын көзөмөлдөдө жанагы болбойт. Аралбай кээде малын таппай калып ошондой учурларда кырсыктар болуп токтойбу. Ушундай истелинде өтүнөбүз, ушундай түшүнүк менен мамиле кылганга бизге ушундай жардам бериңиздер деп суранабыз да. Ушул боюнча дагы неме айта кетип турган сөз бар да. Сиздер туура кабыл алыңыздар. Бизде жол кыймылынын эрежелеринде бардыгы көрсөтүлгөн. Ошол жерде конкретно көрсөтүлгөн. Кечкисин, түнкүсүн айдап чоң жолдун жээгинде да жүргүзүп, чоң жолдон айдап өткөн. Колдон келсе сиздер ушул караң кирелекте күнгүндө уже барып мал жаныңарды кармап алып бериңиз. Эртерээк. Сизге рахмат түшүнгөнүңүзгө. Анан кошуналарга, айылдаштарга да айтыңыз, ушундай билесиз да, кимдерде жылкылар бар, ошолорго да баарын айтып коюңуз, бизден суранып. Ушул жерден дагы бир айта кете турган нерсе, неме бар? Биз азыр түнкүсүн кароосуз калып кетип атат малдарчы. Ошол убакта жолуна кырсыктарына кабылган автоунаалардычы, автоунаанын чыгымын кеткен материал толугу менен ошо мал эзи көтөрүп турат. Эл ошону түшүнүш керек да. Мал күнөөлүү болгон күндө да малдын кожоюну бар да. Ошондой нерсеге жол берген аракет кылган да. Ушуну айтып коесуз. Мына ушул жылкыларды таптырса болот. Булар могу жылкылар мына түнү менен камалбайт. Түнү менен жүрөттөн сактанып. Моңлапчы. Айылчы үйдө отто, бияк булар элердин баарын эскертилген да. Камаш керектер. Бирок камашпайт. Мынакей. Күнү менен ушинтип жол жээкте жүрө беришет. Талас районунда Касык айылынан айрыкча Карой айылына чейин ушул аралыкта многу жылкынын катышуусунда жол кырсыктары ДТП көп болуп атат абдан. Өткөн жылга караганда 2 эсе көп болуп кетти. Мунун аркасында жылкы сүзүп, көбүнчө таксистердин катышуусунда болуп атат. Таксистерде ар бир минивендердин ичинде 7ден киши болот. Алар болсо кырсыктар больницага түшкөн дагы учурлар болуп калып атат. Биз ушул жол кырсыктарын болтурбоонун алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүн дагы ушу УУДнун кызматкерлери, РОВдун кызматкерлери баарыбыз биргеликте сиздердин катышууңуздарда дагы ушинтип алып бараткан ишибизди чагылдырып, эскертүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мындай иштерди биз күнүгө жүргүзүп атабыз. Бирок ошого карабастан да биздин жарандарыбыз кээ бир учурларда мына сыяктуу ушу жылкыларды түнү менен көчөдө калтырып атышат. Алар болсо мына жол жээктен нар жагына бир жагына өтүшүп, жол кырсыктарына ДТПнын көбөйгөнүнүн бирден бир себеби болуп атат да. Алып барып неметип штраф төлөйлү. Жапылган. ДТП көп болот. Чөптөн бар жеп тазайма болот. Канча адамдарыбыз, жарандарыбыз жабыркап атат. Ушундай жылкынын камалгандыгынын артынан жылкыны сүзүп, биздин көбүнчө таксистер кабылып атат. Анан кийин жол кырсыгы тетиги адам өлүмүнө чейин алып бараткан учурлар болуп атат да. Ал туура. Эми ушуну биз токтотушубуз керек да. Токтотуунун айласы биз ушинтип күнүгө чыгып эскертип атабыз. Жарандарыбыздан суранып атабыз. Ага карабастан монтип кароосуз калтырып атышат да көчөдөчү.
Эми бүгүн монтип телевидениенин катышуусунда дагы биз ушуларды көрсөтөлү депчи. Биздин жоопкерчилиги жок, канчанча жарандарыбыз болуп атат. Малды багышат, алышат дагы бирок кароосуз калтырып коюшат. Жоопкерчиликти унутуп коюшат да. Ошо бизде группа бар да, көп кошот. Анан группадагы айтабыз. Ошо малыңарды кармагыла, чөптөр дагы жеп атат, анан көчөгө кетишинде авариялар болуп атат. Анан көбүнчө биздики эмес, кара суунуку дейт, ак жартыкы дейт, могу маңдайдыкы дейт негизи. Анан эскертүү бергенбиз. Каска барабыз, айдыкмөткө заявление жазып, участкага дагы беребиз. Штрафын да төлөп турабыз. Анан бул токтоду эле кайрылып мынакей. Кое берип атышат. Кое берип атат кайрылып. Биз дагы түшүнөбүз, эми чөп аз, тоют аз деп баягы күндүз кое берет. Аны туура түшүнүп атабыз. Но бирок кечкиси мына караңгы киргенче баягы камап коюшса жакшы болот эле да. Ушу караңгы киргенче эмес, таң атканча калтырып коюп атышпайбы көчөдөчү. Анан ДТПлардын көбөйүп атат. Кечкиси саат 7ден 10го чейин 9-7-нин ортосунда абдан көп болот атат. ДТПчи ошол кошоттор көп болду негизи, аябай көп болду биздин кошот. Азыр өзүңүздөр билесиздер, техниканын абдан көбөйгөн учуру. Өткөн жылкыдан быйыл 2 эсе көбөйдү, мал да көбөйдү, транспорт да көбөйдү. Ошонун себебинен ДТП да көбөйүп атат. Но бирок биздин жарандарыбыз сал түшүнүк менен мамиле кылып, бири-бирибизге жардам бербей атабыз да багы. Жарандык милдеттерибизди аткарбай атабыз. Ушуну сиздерден суранабыз. Могу жерде айылдагы кошуналарга, айылдаштарга, малы барларга бүткүлүн эскертип берүүнү суранат элек да. Кечкисин эртерээк камап коюшса малдычы. Бизге да жакшы болот элек. Көк кошоттун негизи кармайт экен, бирок сырттагылар карабай атат да, кое берип коет. Могу кара суу, маңдай, могу кыркастыкты көп. Анан мына жакта өйдө жактыкта келип атат да негизи. Анан кое берип койсо кечинде багы жолдо жүргөн жарандар айдап баратканда анан жылкы чыга алганда ошодон көп авария болот негизи. Анан камап койсо, анын сиздерде да бир жардам кылып койсоңуздар, эскертүү берип койсоңуздар да жакшы болот деп. Биз эскертүү баймуай жүргүзүп атабыз, тынымсыз участковый күнүгө жүргүзүп атат. Участковый эми бир нече айылга бир участковый. Участковыйңыздар мынакей бул жерде кошо жүрөт. Күнүгө жүргүзүп атат. Шах мынакей жаңыңыздарда турат. Күнүгө жүргүзүп атат. Алы барлар эскертүү. Кайгыласың. Ошондо эле кармап туруп эле кандай болот, заявление жазып туруп эле бир штраф салса болобу? Бул эми жергиликтүү бийликтин аткара турган жумушу. Сиздер кандай жанагы агротумста же жемеңизди жеп койсо, чөбүңүздү жеп койсо, материалдык чыгым келип турган болсо, айыл өкмөткө кайрылышыңыз керек. Айыл өкмөт комиссия түзөт. Комиссия канча сизге чыгаша келтиргендигин эсептеп чыгат дагы, анан кийин ошону төлөтүп бергенге ошол айыл өкмөттүн компетенциясына жатат. Биз жергиликтүү бийликтер менен өтүп атабыз. Бүгүнкү күнү айыл өкмөтүңүздү чакырайлы десек, айыл өкмөтүңүздөр Бишкекте экен. Анын бир кызматкери болсо дагы бир жакта экен, эч кимиси жок болуп атат. Азыр ушурдачы. Башка айылдарда уже айыл өкмөттөр күтүп атат. Барабыз, биз айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Эгерде алар кандайдыр бир мыйзамдуу токтом чыгарып бере турган болсо, бир жерди апрелять этип бере турган болсо, муну кароосуз жүргөн жылкыларды киргизебиз ушул жака. Убактылуу киргизип, ээлерин тапкандан кийин кайра кайтарып берип түшүндүрүштөрүн талап кылабыз да. Ар бирине милдеттенме алабыз. Азыр сиздер бул малдар кимдики экенин айтсаңыздар, үйүнө чейин барабыз. Үйүнө чейин барып, ал кишилердин үйүнөн барып түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ошол кишилерде милдеттенме алып кетебиз да. Экинчи чыгарбайм, экинчи чыгарсам нөмөттүлө деген. Ушуну баарын айтып коюшуңуздар керек. Нерсе суроо, азыр мени үйгө алып барып камап коеюн да. Кылмышка жатып калбайм, мисалы бербей койсом. Жатпайт. Биз неме токтойбуз. Эртең күндө жана группага чыгып туруп, группаны ар бир айылдын группасы бар да. Группасы мынакей кароосуз жүрүп туруп, чөптү жегенин мынчалык эмес. Милиция кызматкерлери түшүндүрүштөрдү жүргүзүп атыптыр, рейд кылып атыптыр деп туруп, анан кийин ушерге киргизип кетти. Келгиле десеңиз, кандайдыр келсе, анан ошол жерден аларга экинчи көйгөйгө түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз да. Сиз камап туруп унчукпай койсоңуз, анда уурулукка жетип калат да. Анан сиз алып туруп азыр ар бир айылда группа бар, WhatsApp группа, ошого чыгып коесуз да. Тартып турупчу, мына могу жылкылар могу чөптү жеген үчүн же моундай болуп аткан үчүн камап койдум мынакей келип. Ээси келсин депчи. Азыр эми муногул бул деген ар бир мына ДТПга кабылып атат жылкыларчы, адамдар жабырып калып атат. Ошол жылкы өлүп атат. Ар бирөөнүн жоопкерчилиги каралган. Малдын ээсиники дагы, машинанын ээси да. Ар бирине юридикалык оценка берилет. Болуп аткан учурларгачы. Ошолордун баарын айтып койсоңуздар, мен жактагыларга чыгып. Биринчичи. Авария болду да. Болду бир. Анан жеңил машина болду. Анан Ошо дейм, бу жерден мал үскөндөн кийин биринчи мал ээлигине да ушерп болуп атат, зыян келип атат. Экинчи тараптан болсо тиги тарапка да зыян келип атат да. Анан бизде эң
кымбат бул адам өмүрү, адам ден соолугу да. Анан кээ бир мал ийгиликтери чөп жок болуп атса, же мындай жок болсо, чөптөн дагы адамдын өмүрү же адамдын ден соолугу арзан эмес да. Ошон үчүн да могу күчүнүп чыкпасак, biraz kişine gözüm olup konuşlarda da bizge de жақсы екен. Өзүңүз колго алып түшүнпөзөкчүктө болот, өзүңүздөр да жардам берип бизге көмөк көргөзүп. Иштебесек анда эртең жолдо жүргөндө бирде Афганистандан кыйын болуп калат окшойт. Афганистанда согуштун өзү бизде жолдо эле малсыз жүрүп атат. Түшүнүңүздөр да. İşte Bakılar, uşa жылпар нелер бар? Айсыра бек жанчаны булду. Мен атым Артур, мен Мемлекет. Мал ийгиликтери менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жүрөбүз байке. Азыр көрүп атасыздар, малдын акчасына жолдустар көйүп кетет. Ошол себептен түнкүсүн малды камазаңыздар. Бир четинен жолго тоскоолу болбойт, экинчи четинен урууларга да шарт түшпөйсүздөр да. Жөн жүргөн малды урдап кетишти оңой. Мал үсүп кетсе, эки жакка тең зыян келет. Биринчи сиздерге келет, малыңыздар өлүп калат, же бирдек болот. Экинчи жакта тиги жакка зыян келет. Мал түшкөн кишиге дагы. Автоунаа сынат. Эми Кудай сактасын, адам өмүрү эң кымбат го. Адам өмүрү ден соолугу. Ошол зыян келбесин деп атабыз. Биринчи. Анан эми кыйын баарына чөп жок деп атасыздар эми. Чөптөн дагы адам өмүрү. Адам өмүрү, адам ден соолугу эми кымбат чыгар да. Чөптөн арзан эмес чыгар да. Ошол себептен сиздерге мындай жапатырмак азыр баарыбыз колго албасак, ушул жагдайда жакында кар жааса, жол тайгак болсо, малдан качам деп башка жакка түшөт. Эми баарыбызда тууган туушкан, баарыбызда бир тууган бар. Ошол себептен ушу туура түшүнүп малыңыздарды кечине камап берсеңиздер. Камап бериңиздер. Көчөгө чыгарбай. Сиздерден сураганыбыз ошол. Суранып кетебиз байке. Ошентип сиздер ушу айылдаштарга баарына өзүңүздөр билесиздер, кимдерде жылкылар бар, мал көп. Ошо кечкисин кой берет, ким камайт, ким камабайт, ушуларга түшүндүрүү ишин бизге да жардам берип, сиздер да айтыңыздар. Биз да баягы күнүгө ушинтип мына участкойуңуздар таанысыздар, эскертүү иштерин жүргүзүп атат. Бүгүн биз ошого карабастан телевидениеде катышуусунда начальник өзү баш болду, начальник болду, баардыгыбыз замначальник болду. Чыгып ушундай эскертүү иштерин жүргүзүп атабыз. Өткөндө да жүргүзгөнбүз. Айыл өкмөттөр барбы? Айыл ушу айылга элге түшүндүрүп койсоңуз. Түшүндүрүү иштерин түшүндүрүп. Малды эң биринчи жолго чыкпаса, баягы жол кырсыктардын алдын алуу боюнча ушу эки жакка тең зыян келбесин. Экинчи ошо урууларга да шарт түшпөсүн да, малдын өзүнүн малын өзү ары жейлик өзүнүн малын камап, ошо малына баш көз болуп турса, бизге дагы жеңил болот, сиздерге да өзүңүздөргө баягы тынч болот да. Жарыкта камап, караң киргенче камап, жол жээк менен айдап, нары бери өтүп, айдап баратканда нары жолдун ортосу менен айдап дагы сүзүп атпай кечкисинчи. Ошолорго сиздердин да баягы жарандык милдеттериңиздер дегенибиз да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү иш-чара ушу Талас районунун аймагында жол кырсыктарынын көп катталгандыгы себеп болууда. Ошол жол кырсыктардын көпчүлүк бөлүгү Талас районунун аймагында ушул жол тилкесинде болуп атат. Анткени бирден бир себеби бул жолдун азыркы учурда жакшы абалда болгондугу, жолду жасап койгондо скоростной режим айдоочулардын ылдам айдагандыгын бир себеп болуп атат. Андан тышкары жолдун жээгинде кароосуз түнкүсүн жүргөн малдар жолго чыгып калган учурлар болуп атат. Ушул Талас областынын аймагында 10 айдын ичинде 23 мал менен байланышкан жол кырсыгы каттала турган болсо, ошонун 19 эле Талас районунун аймагында болгон. Бул болгон жол кырсыктарды ар кандай материалдык чыгымдарды алып келүүдө, айдоочуларга автоунааларына бузулуусуна же болбосо малдын ээсинин малын өлүп калышы жана башка чыгымдар келүүдө. Андан тышкары эле ошол жүргүнчүлөрдүн денесине ар кандай мааниде ар кандай жаракат алып калуусу, жол кырсыгынан каза болуп калган учурлар да болуп атат. Ошонун баардыгы
азыркы учурда чоң көйгөйдү жаратууда. Буга чейин бул жол кырсыктарын алдын алуу максатында биз ар кандай иш чараларды жүргүздүк. Кызматкерлерди мүмкүн болушунча ушу Талас районуна көбөйтүп, ар кайсы жерлерге түнкүсүн коюп, баягы ылдамдыкты азайтууга аракет кылдык. Участкалык инспекторлорду күндүзү чыгарып алып, малдын ээлерине жыйындарды өткөзүп, үйгө кыдырып түшүндүрүү иштери да жүргүзүлдү. Алар да өз деңгээлинде эффектисин бербегендиктен азыркы учурда ошол кароосуз калган жүргөн малдардын баардыгын ошол жерден кармап, чогултуп, ар кайсы жерге алып барып, ошолордун ким ээлерин таап, үйлөрүнө киргизип берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн учурлар болуп атат. Bundan тышкары дагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Азыр өзүңүздөр да көргөндөй, жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери жалаң эле мал ээлеринин эле күнөөсү дебейт, айдоочулардын да күнөөсү болуп атат. Ылдамдыкты сактабай, ар бир айылга кире бериште баягы ылдамдыкты ограничение кылган белгилер турат. 60, 40 ошолорун карабай, аданда ылдам айдаган учурлар болуп атат. Ошондуктан жол кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлери токтотуп алып, ошол скоростной режимди сактоосу боюнча эскертүү иштерин жүргүзүлүп атат. Дагы бир көйгөй жараткан маселе, айдоочуларыбыз жоопкерчиликти сезе билбей, ошо азыркы учурда күн эрте караңгы кирет, ашууларда абал оор, тайгалак болот, кар жаган учурлар болот, жамгыр жаган учурлар болот. Ошого да карабастан эртең менен чыгып кетип, кайра Таласка келип, кайра дагы Бишкекти көздөй чыгып кеткен айдоочуларыбыз болуп атат. Бул байма-бай биздин кызматкерлер тарабынан ал жерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атканына да карабастан, ошондой учурлар болуп атат. Азыр биз мүмкүн болушунча постто турган кызматкерлерге бир гана рейс жасоосуна шарт түзүп, 2ден рейс жасагандарды токтотууга аракет кылып атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Айдоочулардын бригадалары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Бир күндө 2 рейс жасаганда айдоочу чарчап калып, жолдо уктап кеткен учурлар болуп калат. Жолдо ушунчалык кыйынчылык менен келет, ошолдо уктап кетсе, алып келаткан 7-8 жүргүнчү болуп атат. 4 жүргүнчү болобу, жеңил машина болсо, ошо жүргүнчүлөрдүн баягы атайын Бишкектен Таласка алып келаткандан кийин ошолордун коопсуздугун камсыз кылам, үйүңөргө аман-эсен жеткизем деп аманат таап келаткан айдоочулардан суранып кетер элек. Акча табылат, но адамдын өмүрү табылбайт. Баарыбыз туура кабыл алышыбыз керек. Мүмкүн болсо азыркы учурда бир гана рейс менен чектелип, ошол скоростной режимди ашырбай, көрсөтүлгөн скоростной режим менен келип, ошол ар бир жүргүнчүңүздү үйүнө аман эсен жеткизип берүүңүздөрдү суранып кетер элек да. Жолго чыгарбаш үчүн силердин жуклар жыпат деп. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Алмазбек Айтбек. Ушул үйдүн тургунумун. Канча жыл малыңыз бар? 5 башчылыгым бар. 5 башчылык. Ушул 5 башчылыгыңызды эскерткенден камап атпын. Өз көп болуп калды алмаганда. Канча болду камагыңызга? 2 жумадан ашып калды. Камагыңыз, чарбаңыз, кечкизин жарыкта макул, жарыкта жайып карасаңыз болот. Именно кечкизин ошо малды камап, бир четинен урууларга да шарт түзбөйсүз. Экинчи четтен ошо жолдун коопсуздугу боюнча, жолдун жээгинде жайгашкандан кийин экинчи жакка силер малыңызды сүзүп кетсе сизге да зыян келет. Ошол сүзүп кеткен автоунаалга зыян келет. Кудай сактасын да элдин өмүрү жасоого бар. Айдын тагдыры ошол тагдыры бар, тууган туушканы бар. Ошол себептен сиздерден сураңыз. Алды кечинде камалсаңыздар, чарбаңыздар. Ошо 5 башчылыкты кармашта оңой эмес, бирок азыр жакында кар жаза, жолдордун баары тайгак болсо, жылкыдан качам деп башка бирөө сүзүп кетиши мүмкүн. Бирок ошон үчүн сиздерден сураныч, бир четтен талаптагы да милдеттенип алып ошону карап коесуздар. Буга чейин да бир нече жол түшүндүрүп кеттик. Ошого да карабастан кой берип аткандар көп болуп атат. Ошон үчүн ар бириңиздердин кимде малы бар адресине келип атабыз. Өзүңөрдүн үйүңөргө лично өзүңөр менен сүйлөшүп, мындан кийин даже участкалык инспекторлор келип сиздерден милдеттенме алат. Малымды түнкүсүн чыгарбайм, өзүм карайм депчи. Ошондо
милдетиме кол коюп бересиздер. Эгерде түнкүсүн биз кармап ала турган болсок, мете турган болсок, ким экенин тааныбайбыз да. Апаркамат алыс айлөкмөттүн немелери жүрөт мынакей жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Анан булар менен чечишип туруп, местный кеңештен чечим чыгартып алып туруп, анан кийин ошондой чара көрөбүз. Бирөөлөрдүн чөбүн жеп кетип атат, бирөөлөрдүн чөбүн жеп коюп атат. Ошондой ситуациялар да болуп атат. Ошонун баарын караңыздар. Түнкүсүн чыгарбаңыздар, күндүзү да жайытка карап көзөмөлгө алып, жолго чыкпаганга. Ушул негизи көз болгонго чейин да. Иә. Негизи көз болгонго чейин, бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү чейин карап өзүбүздү жайыңыздар, бүгүнкү күндөн баштап караңыздар. Хажайын бар. Хажайын бар экен, Мына жерге токтоңуз. Кимдики байке? Ben Cenap. Kalmaz. Kim keke bilmeyin. Cenap'tı. Tanrı Cenap'tı. 5 gün oldu Cenap. Kalmaz. Qaysi aytib qol baka? Sultan. Kim keke Qanday bilmaysiz, yurayindan. Ben dedim anahtar kaldı. Qanday chöpkö bilib ketatab. Ey, sakaz qanday? Күннің таппайды, күннің ішіндегі таппады. Қарай, мал несі қарай. Емен нуалына қалып атыр. Топылар нуалына қалып атыр. Талқылап атыр, талқылап. Бірақ білмейді. Дағы бір үйі бар, 2 үй. Үйрін таптық қазір апардық. Апардық ма? Қамадық. Мұғанда қалып атыр. Болды, бұл несін таныс қазір. Қамағырат. Қамағырат. Жаратты. Бір жерде ел нуалына қалып атыр, айналайын. Түніңіздің қанша деген машиненің нуалына қалып атыр. Қанша деген ел үшеден майып тартып атыр. Ұят еғыттар. Несін мал қару айт білмеймін. Ол. Атайын чыгып азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыз. Ең тура. Баарын ушу Ең тура. Саулет Масақан, кийинки бары бұл. Белгісіз, кім келген белгісіз болады. Түңіздің көйлек, қарабайтына қарашы. Қарабайтына, бір үйді, жағалай деп көрдім. Сланч. Айыл башы кім берді? Айыл өкпет бар бұл айылда? Рызанов бар. Иә. Рызанов. Айыл өкпет жоқ, жер айтысы жүргенді дәрісі. Жанағы алау. Қана кел. Қалып тұр ғой және. Шындығын әсілеп күнде бір рейс сына қылып қойса қалып күнде. Чақырғыла да, чақырып. Бір рейс қылып айыл өкпет чалбайды, мақта кен айыл өкпет. айыл өкпөтү шалып экен. Чалып сүйлөш. Менен чалчы азыр. Қарабайт. Аз мол несін тауып. Факты. Рейс аудан тұра. Мен аудан бұл аудан қорқам айналайын. Рахмат айналайын. Рахмат. Ішіңе игілікті болсын. Мына аудан жақсы қызмат бұл. Мен ауданыма қуанам мен. Рахмат. Қызматыңа рахмат. Участковый эскертип атат. Рахмат. Талас район начальник роботы. Тұрат айналайын. Міне де мектебіз бар, мектептің ағыратын талқап салды. Сенің күніне сүйе қайдап келесіз. Қарағың сүйе. Малын, ертең мен жайт қайдап қайтып кетімді көз тоғыз жақсы өтіреді. Қарашпайды. Жоопкерчилиги жок. Жайлау көршілік жоқ тасыл. Бүт тең қорық асыл. Бүт меншік. Ағырат меншік. Жер меншік. Мына кенебестіктен Кенебестік. Қайдыгерлік болады. Қайдыгерлік, кенебестік мына кен. Сіздерін ағыротық сала кіріп атады. Ағыратын талқылап атыр біреудің меншік жерін талқылап атыр. Жолға шығып, машинені талқылап атады. Жолда ғына майып болып атыр. Қанша деген жол қысық болып атыр. Шуғары қарабай қайдыгерлік қылып атмай. Тұр емес бұл. Биз ошо жарандардан күнүгө суранып атабыз. Сиздерге рахмат. Тамаңыздар депчи. Өткөндө дагы ушундай эскерттик. Бирок атак участкой күнүгө эскертип атат. Бирок ага карабастан монтип эң кой беришип атат. Мынаны коёюн. Мен өзүм күнүнө айдап Бүгүн турам. эми ушуну телевидениеге да тартып туруп, ошо жоопкерчилиги жок биздин жарандарыбызга эскертели деп Эң атат. туура. Мал Мына мен түндө 2 жол айдадым. Түндө саат 1-де 1 жол айдадым. Артык не болду? 2-де 1 жол айдадым. Күнүнкү ушул жерде начальник УДУ болобу, жооптуу кызматкер болобу, милициянын кызматкерлери күнүнө келип туруп, рейд уюштуруп келип кызматтык абалынан ушул жерде жылкыларды, коопсуздукту камсыздап атат. Мен ушуларга ыраазымын кызматтарына. Мен күндүгүнө түнүнө 1-2 маал жылкыларды ушул мектептин тегерегин, жана өстөгү агороттордун тегерегин, жер үстөдө жерлериндеги жылкылардын баарын күнүнө жолго айдап, шуга айлык өз элине
тапшыруу аракетинен бирок бирөө да карабайт. Ушул кезде эч убакта жайыт жок. Ар ким өз малын камсыз кылып көздөп алса жакшы болмок. Азыр деген ар жерде кызык көбөйүп атат. Ар жерде ушундай жоопкерчиликсиз адамдар болуп атат. Биз суранар элек ушуга. Дайым ушул жоопкерчиликти өзүңүздүн мойнуңарга алып, малыңар көздөп алсаңар жакшы болот эле. Мулогу биздин областтык милицияларга биз ыраазыбыз. Рейд күндүгүнө келип ушуларда коопсуздукту күндүгүнө уюштурушуп, күндүгүнө ушулар көзөмөл жүргүзүп атат. Ушулардын кызматына биз чоң ыраазыбыз. Мына бүгүн да келиптир. Мен ушуларга чоң ыраазычылыгымды билдирип атам. Малыңар көздөгүлө. Мен сиздерден суранарым. Элдин убалына калбагыла. Жол кырсыгынан сактангыла айланайындар. Мен сиздерден суранарым. Ар бирибиз сак бололук, малыбызга сак бололук. Мен ушуну суранам сиздерден. Рахмат. Жакшы айналайын. Бир жактан бул эки жакка тең зыян да. Баарыбыз келе зыян. Анан ушу мал ууруларга дагы шарт түзүп берип атат, малын бош коюп коюп. Азыр айдап кетсе, эртең кайра бизге келишет. Жок. Малымды дурдап кетти, жок деп. Мына азыр берги барып, кептеп туруп 10 бен салып кетсе кайын топ. Ошол да. Мындай салып. Эч ким барбайт, өзүң салып. Андай чыгат. Ошол себептен малдарын көздөп алса, тура да. Сизге рахмат. Айылга да, элге да түшүн. Сиздерге да рахмат. Сиздерге ийгилик болсун, кызматыңар белдүү болсун. Кайда өзүң аман-эсен ишиңер ийгилик болсун. Айлыкмы, дайындашчыга дагы түшүндүрүп, рахмат. Veriyor şakşaları çıkıp. Ya. Башталган өстүн таластан чыккандан бери Кара Ойго чейин кандидатка чейин ушундай ДТПларга байланыштуу малды сүзүп ДТПлар көп болуп атат. Өзүңүздөр бар кабардарсыздар, билесиздер. Ошонун иш-чараны, эскертүү иш-чараны алдын алуу иш-чараларды уюштуруп, телевидениянын катышуусунда УВД, РОВД кызматкерлер, участкойлор менен биргеликте ушу эл арасында кечкисин эскертүү иштерин жүргүзүп атканбызда, бул иш-чара негизи участкойлор тараптан күнүгө эскертилип атат. Малдын ээлеринечи өз убагында эртерээк караңгы киргиче камоосун талап кылып, элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Биринчи жол эрежеде аварийка жокпу? Бакыт биз могул жолдогу жол кырсыктарын көрүп атасыңар. Малдын катышуусунда жылкы сүзүп, адам сүзүп ишлерди ошол кечки убакта караңгыда ушу таксисттерге биз эскертүү иштерин жасап атабыз да. Жайыраак скоросту кармоо учурунчу населен пунктта 60-тан ашырбай, Кара Ойдон тетигил 40-га чейин, жонарыкка чейин ушул скоросту кармаганды биз силерден суранып кетет элек. Таксисттерге силер эле эмес, бардыгынан ушу суранып кетебиз. Силер дагы өзүңөрдүн коллегаларыңарга айта кетүүңөрдүчү. Скоросту соблюдать этиш керек, строго. Скоросту кармабагандын жыйынтыгынан ДТПлар көбөйүп атат. 2 эсечи. Көбүн эсе ошо ДТПлардын 80-90%-ын таксисттерден түзүп атат. Таксистер өзүңөр билесиңер, ошондуктан эскертүү кетебиз да. Өзүңөр дагы айткыла коллегаларыңаргачы, ушу жайдашсын. Жол кырсыгын мындай азайтуу максатында биз ушул мероприятияны уюштуруп атабыз. Мынакей кечкисинче барыңар туура кабыл алып, биздин мындай мероприятияга жардам бересиңер деп биз ишенебиз. Ушундай айтсаңыздар, байке сиздер таксист, таксисттер мынакей. Өзү таштырып кетейли. Өзү таштырып кетейли. Бул жерде начальник УВД турат. Начальник талас
райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги, мен болсо өзүмүз кам начальник. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты жол кырсыктардын алдын алуу. Акыркы мезгилде мал кетин качышында жол кырсыктары көп качылганы байланыштуу. Ошол себептен жолго чыгып мал ээликтерин түшүндүрүү иштерин жүргүздүк азыр. Жолдо жүргөн малдарды экинчи сиздерге дагы ушу кайрылып кетет элек, машиналардын сактасаңыздар. Жол белгилери турат, жолдо мал чыгып калат деген жол белгилери турат, ошол белгилерди сактасаңыздар. Сиздер баягы эл ташыгандан кийин элге кызмат көрөбүз коен, ошо сиздер ошо элдердин жете турган жерине аман-эсен алып барууга милдеттүүсүздөр. Аман-эсен алып барып, ошо элдин коопсуздугун сактап, өзүңүздөрдүн эң биринчи өзүңүздөрдүн элдиктин коопсуздугун сактаганга сиздер милдеттүүсүздөр. Ошон үчүн сиздерге дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүп коелу деп атабыз. Мал түсүп кетсеңер, мал ээсине зыян, сиздерге да зыян. Анан эң биринчи эң кымбат бул адам өмүрү, адам ден соолугу болгондон кийин, ошо адамдарды ташып аткандан кийин кызмат көрсөткөн ошо кызматыңыздарды жакшы сапатта алып барсаңыздар, ошол биз сиздерден суранып келет элек, биз четин талаптап атат. Малдарды бирок эме белги салып койсо жакшы болот. Мал ээлерине азыр ошо түшүндүрүү иштерин бүгүнкү түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кырказыктан бери ар бир жерге токтоп, кароосуз жүргөн малдардын баарын алып, үйлөрүнө даже кимдердин ээликтерине чейин жеткизип берип атабыз. Азыр ар бир ошо кароосуз кой берген, мындай талаада жүргөн малдардын хожайындарын издеп таап, ошолорго түшүндүрүү иштерин мындан кийин малдарды камаган талап кылып атабыз. Анан кийин алар тараптан да сиздерге айтып атат, өздөрү да жай айдабайт, катыраак айдап келет, жай айдаса көрүп калат эле дегендейчи. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, канизоттон бери, мына Талдыбулактан бери Таластын киребишине чейин бул тарапта 10, бул тарапта 10 мал. Бул жерде мал бар, жай айда деген атайын белгилер коюлган. Ошого да карабастан катуураак айдап атат. Скоростной режимде бузулат. Ылдамдыкты сакташыңыздар керек. Биздин кызматкерлер ылдамдыкты сиздерди сакташ үчүн туруп ар кайсы жерде иштеп атат. Кызматкердин өткөндөн катыраак айдап атасыздар. Ошону караңыздар. Биздин тараптан болсо ар бир участкалык инспектор биз өзүбүз баш болуп мынакей малдардын ээлерине ар бир айыл өкмөттү алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр өйдөн барабыз, ар бир жерге кирип айтып чыгабыз, малдар чыгарбаган. Ар жол аман-эсен жете аласыздар. Урматтуу массалык маалымат каражатынын кызматкерлери, бүгүнкү биздин иш-чара ушул Талас областынын аймагында мал жандын катышуусунда жол кырсыктарынын өсүп кеткенине байланыштуу иш-чара өткөзүп атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы күндөрү ушу малдын катышуусунда жол кырсыктары өсүп, анан ушул элдерге түшүндүрүү иретинде, мал ээликтерин түшүндүрүү иретинде, ушул мал ээликтерин малдарды түнкүсүн сарайларына өздөрүнүн корголоруна камоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыркы учурда Таластан ушул жер үйдүн поворотуна келгенге чейинки аралыкта мал жүргөн жерлерге токтоп, ошолордун эстерине жеткирүү боюнча дагы иштерди алып бардык. Экинчи иш-чарабыз ушу айдап жүргөн элге кызмат көрсөткөн такси кызматкерлерин токтотуп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Өздөрү да сак болсо, ошо элдерди ташып атканда кызмат көрсөтүп аткан сапаттуу алып барса кызматтарын эң биринчи өздөрү ушу элдин коопсуздугун ойлосо деген мааниде иштерди алып баратабыз. Мындан нары дагы буга чейин да иш-чаралар өтүп келген, бирок мынчалык обширный эмес, орусча айтканда бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенбиз. Мындан нары байма-бай дагы элге чыгып, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Түшүндүрүүгө аргасыз болуп атабыз, мажбур болуп атабыз. Айдоочу 8 адам, айдоочу менен 8 адам каза болуп кетти. Ошол каза болуп кеткенде, ошол дагы эле ошол айдоочунун
алаксып кеткен, уктап кеткендиги жөнүндө алгачкы текшерүүлөр көрсөтүп атат. Тем более экинчи рейс болуп атат ошол адамдын. Ошондуктан сиздерден сураныч, өтүнүч, бирден бир талабыбыз да ушул. Жарандардын коопсуздугун, жарандардын ден соолугуна зыян келтирбөө максатында ташып атасыздар, ошону талап кылабыз. Ар бир рейске чыкканда автоунааңыздарды текшерип алып, азыр уже кышкы дөңгөлөктөрдү алмаштырыш керек, жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөнгө болбойт. Андан тышкары ар бир бараткан рейсте ар бир айылга келгенде чектөөлөрдүн негизинде гана айдаңыздар. Жол кырсыгы боло турган жерлердин баарын билип калдыңыздар. Кайсы жерде кандай болот экен, ошол жерде сак болуңуздар. Анан кайсы жерде жана малдар жүрө турган болсо, биз да сиздер менен группаларды ачабыз, сиздер менен чогуу иштешебиз. Кайсы жерде биздин кызматкерлер жетишпей калган учурлар болот, башка жумуштарга чыгып кеткен учурлар болот. Ошондой болсо, биз чыгып барып ошо малдарды, азыр айыл өкмөттөр колдой турган болсо, даже керек болсо, жана кароосуз, ээси жок жүргөн малдарды бир жерге убактылуу камаганга, эртеси күнү күндүз өткөзүп бергенге чейин жумуштар жүргүзөбүз. Күнү да жүрдү, буга чейин да жүрүп атат. Күнүнө ушундай рейдтерди кылабыз, пока токтомойнча. Ошондуктан сиздерге келип жолугайын деп атай келип атат. Бул кишинин да сөзүн угуп коюңуздар. Ана суроолор болсо, көйгөйлүү маселелер болсо, ошол жерде чогуу чечебиз. Дагы бир жолу ассалому алейкум. Урматтуу таксисттер. Негизи баягы ушул жерге келген себебибиздин бирден бири себеби болуп, ДТП боюнча азыр айтылып кетти. ДТПга негизи басымдуу бөлүгү бир 60-70-80%га чейинки дээрлик басымдуу бөлүгүн ушу таксисттер кабыл калып атат да. Ушу жылкы сүзүпчү. Жылкы сүзүп ойдонку айылдарда кабыл калып атат. Өзүңүздөр билип атасыздар, ал келгенде өзүңөр коллегаларыңар айтып атат ушундайчы. Анан кийин анын ичинде жарандар дагы жабыркап калып атат. Мунун бирден бир себеби ошо скоросту 60-тан ашырбай эле айдасак да, негизичи баарыбыз баягы водительский солидарность деген болуш керек, бири-бирин сыйлап ичинде. Анан дальний менен катуу айдап, бири-бирибизге жол бербей, анан жылкы болсо встречке келгенде көрүнбөй ушу жылкы сүзүп атат. Постоянно жылкыны таксисттер кабыл атат да. Эми бул трассада, скоростной трасса болгондон движение көп, встречный машинадан келип туруп көрүнбөй калат, катты келаткан машина обязательно жылкыны жетишпей барып сүзүп калып атат да. Ошону бир скоросту сактап койсоңуздар, ошон үчүн ушул жерге келип суранып атабыз таксистерденчи. Обочина кирип кеткен таксистердин бирөөндө бир тормозной бут жок. Уктап кеткен версия. Явный уктап кеткен. Булар 2 рейс 3 рейстен кылышат. Буну жаман көрбөңүздөр барыңыз. 2 рейс 3 рейстен кылышат. Жактан келип атып сүйлөшүп атат телефон менен. Мен билем да. Сүйлөшөт. Дайындап койдуңбу кишини дейт. Дайындап койдум. Канча киши бар? 3 киши. Мен берде 2 кишим бар. Барам да кайталып кетем. Кишине эзе алыш керек. Мен мисалы үчүн бурадан бригада болгондо мына кызчыдан шофёрмун. Бурадан айдайм. Булар нарушение кылбайт. Мен билем. Нарушение кылган күндө дагы ката айдабайт. Үстүндө 30 тонна жүк менен 110 менен айдай албайт. 110 менен айдай албайт. Үстүндө байке. Бул жерде жөн эле мен азыр боюнча мен сүйлөп кетейинчи. Мен баягы областтык жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматынын атынан өзүм сүйлөп кетейин ушул боюнча. Орустар айтат го, ар бир тарапта у каждого своя правда деген сөз бар. Ар кимдин өз чындыгы бар. Бул байкенин айтканында да кандайдыр бир деңгээлде чындык бар. Силер тарапта да чындык бар. Бир эле мен бул жерде сиздер тарапта таксилер эле күнөөлүү деген тарап ойдон алысмын. Анткени бак кызмат учурунда көрүп жүрөбүз. Көп эле нерсени көрүп атабыз, өткөрүп атабыз баштан. Фуралар эле күнөөлүү эмес, же күнөөлүү деп айткандан да тараптан алысмын да. Бул жерде жана жогоруда айтылып кеткен факты боюнча действительно азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Качан соттук медициналык экспертиза деген бар, сот экспертиза деген бар. Ошолордун баары жыйынтыгы чыгат. Ошонун негизинде кененирээк так маалымат берилет. Ага чейинки бирден бир божомол бул уктап кетти деген себеп болушу мүмкүн да. Бул бир. Экинчиден ар дайым действительно биз деле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо убагында ар кандай учурлар менен кездешебиз да. Ситуациялар болот ар кандай кырдаалдагычы. Фуранын айдоочулар тарабынан да ар кандай одоно жол эрежесин бузгандар болот. Таксилер тарабынан да болот. Бул биз бири-бирибиз күнөө бул жердеги чогулган максатыбыз түшүндүрүү иштери. Ошондой нерсени мындан ары болтурбоо максаты да. Жол кырсыгынын алдын алуу. Жол кырсыгына кабылган, ошол эле кабылып каза болгондор ар бирибиздин туугандарыбыз.
Сиз, биз, любойбуз Кудай кырсыктан алыс кылсын. Ар бирибиздин башыбызда кырсык бар. Кырсыктан алыс кылсын. Ал кырсык кайтырбай келет. Ал ошонун алдын алыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Жол кыймылынын эрежелерин таксактайлы. Бири-бирибизге болгон адамгерчилик мамилени мындай туу тутуп, кайдыгер мамиле кылбайлы. Ар бирибиздин үй бүлөбүз, бир туугандарыбыз болгондон кийин ошолорду ойлоп коелу. Сиздер бөлөк бирөөнүн үй бүлөсүн ташысаңыздар, сиздердин да үй бүлөңүздөрдү, бала чакаңыздарды, бир туугандарыңыздарды бөлөк эле айдоочу ташышы мүмкүн да. Бул жерде уруш талаштын кажети жок. Жөн эле жол кыймылынын эрежелерин таксактап, жолдо жүргөндө бир аз ылдамдыкты азайтып, мал чукчу жерлерде атайын белгилер, жол белгилери орнотулган. Ошолорду карап койсоңуздар, сиздерден сураныч ошол. Ошол себептен канча уже бир айдан бери ушул маселе катуу чоң көйгөйдү жаратып келатат. Биздин Талас районунун начальниги Артур Суланович айтып кетти, мына начальник милициянын полковник Шүгүл Исакжанович айтып кетти, начальниктин орун басары областтык ички иштер башкармалыгынан. Бир айдан ашып калды уже. Мал айдоо башталгандан бери биздин участкалык инспекторлор, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ар бир айылдарда туруп, көчөмө-көчө кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылып атат да, бирок жеткиликсиз болуп атат. Ошонун ар бирибиз жоопкерчиликти сезе билип, ошону туура кабылдайлы да. Мындан ары мындай нерсеге жол бербештин максаты. Туура түшүнүңүздөр. Но Алимдин прожекторлору. Ошону немет берет, көчтү жеп берет. Нары берген. Бияка өстөрүнө мындай карап койдум, бияка иши көрбөйт. Алимдин прожектор көчтү жеп берет. Ортосайм алыс, эртең скорость бир аз кошосуң. Ошого чейин бул населенный пункт өзүңөр билесиңер, 60-тан 40-тан ашырбаш керек. Ошол скоростьту сактап берсеңер эле ДТП азаят кескин түрдөчү. Эми адам сүзүп кетүү болуп атат, анын ичинде мал сүзүү абдан көп болуп атат. Ошонун бардыгы ылдамдыкты катуу болуп кеткенден болуп атат да, ылдамдыкты сактабаганыбыздан болуп атпайбы? Биз ошону силерден суранып кетебиз. Себеби ушул эле болуп атат. Ылдамдыкты эле сактап коелук. Прожектор дагы помех болбойт. Көп нерсе аны жеңип кетсек болот да, жай баратса көп нерседен утулса болот. Жай бараткан күнү деле суранып атабыз силерденчи.